Өлкөдө жемкорлукка каршы күрөш күчөтүлөт. Мындан ары бардык деңгээлдеги чиновниктердин чыгашаларын жана кирешелерин көзөмөлдөөнү катаалдаштырууга багытталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Өкмөт документти кийинки аптада жогорку кеңештин кароосуна жиберет. Дал ушул декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган чаралар Коопсуздук кеңештин катчылыгында талкууланды. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Мамлекеттик органдардагы коррупциялык тобокелдиктердин жаралышына өлгө боло турган көрүнүштөр толук жоюлганда гана жемкорлук азаят. Бул максатка жетүү үчүн 2020-2024 жылдарга карата жаңы мамлекеттик стратегиянын болжолдуу жумушчу долбоору иштелип чыкты. Ал бүгүнкү күндүн чакырыктарына жана коркунучтарына жооп берет. Ошондой эле мамлекеттик органдардагы бардык коррупциялык көрүнүштөр менен системдүү күрөшүүгө багытталган жаңы антикоррупциялык механизмдерди иштеп чыгууну жана киргизүүнү караштырат. Аталган долбоордон сырткары жемкорлукка каршы турууда декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жакшыртуу колго алынган. Алсак былтыр ноябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттемелерин жана мүлкүн декларациялоо тууралуу мыйзам өзгөртүлүүдө. В течение последних 6 месяцев акыркы 6 айдын ичинде Коопсуздук кеңештин катчылыгы кызыктар мамлекеттик органдар менен бирге декларациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдады. Бул мыйзам долбоор антикоррупциялык жана жаңы эштиктүү механизмдерди киргизет. Бардык деңгээлдеги чиновниктердин чыгашалары менен кирешелерин көзөмөлдөөнү кыйла катаалдаштырат. Бүгүнкү күндө өлкөдө коррупциянын алдын алууга багытталган бирдиктүү салык декларациясы тапшырылып келет. Максаты жарандардын экономикалык жана башка ишмердүүлүгүн, ага таандык мүлкү тууралуу маалымат алуу. у нас проводилась декларационная кампания в прошлом году, в позапрошлом году. Бизде декларациялык кампания былтыр дагы, мурдагы жылы да өткөрүлгөн. Бул жетиштүү деңгээлде натыйжалуу. Себеби декларация толтурушу керек болгон адамдардын 99% тапшырып атат. Аталган мыйзамдын кабыл алынышы менен биздин декларациялык кампания кыйла натыйжалуу болот. Өздөрүнүн кирешелери менен чоң чыгашаларын жаап жашырып келген адамдар эртеби кечпи кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Бывают свои большие расходы, будут рано или поздно привлечены к уголовной ответственности. Бул декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган чаралар Коопсуздук кеңешинин катчылыгында дагы талкууланды. Анда аталган мыйзам декларациялык кампанияны кыйла натыйжалуу кылууга түрткү берери белгиленди. Мисалы, азыркы колдонуудагы мыйзамдарда бирдиктүү салык декларациясын текшерүүдө 2 гана негиз каралган. Эми декларацияларды толук текшерүү үчүн бул тизмени дагы 6 негиз менен толуктоо каралууда. Бул мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик кызматкер өзүнө ээ болгон гана мүлк эмес, башка бирөөгө катталган мүлк, бирок муниципалдык же мамлекеттик кызматкер колдонулуп аткан мүлк болсо, аны дагы ошол өзүнүн декларациясында көрсөтүш керек. Дагы бир нерсе, бул жаңы мыйзам долбоордо декларацияга көрсөтүлгөн маалыматтагы жакын туугандар жөнүндө жана жакын туугандарга тийиштүү мүлк жана кирешелер жөнүндө маалымат кеңейтилип атат. Мындан сырткары мүлк сатып алуу боюнча кандайдыр бир маалымат түшүп, ал мүлктүн баасы 2 миллион сомдон ашык болсо текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн. Ошондой эле акчасы эсеп түрүндө же нактылай болобу, анын суммасы 2 миллион сомдон көп экендиги боюнча билдирилсе, ал иликтенет. Мамлекеттик кызматкер же анын жакын тууганы кандай бир сатып алуулар, бир мүлктү сатып ала турган болсо, же акцияларды, же кандай бир келишимдерди түзүп бир сделка кыла турган болсо, ошол сделканын суммасы мамлекеттик кызматкердин расмий түрдөгү алган кирешенин суммасынан, акыркы 3 жылдын ичинде алган кирешенин суммасынан ашык болсо, бул дагы ошо текшерүүгө негиз берет. Бүгүнкү күндө декларацияларды салык кызматы кабыл алат. Аталган мекемеге бирдиктүү салык декларациясын 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 590.018 кызматкер электрондук түрдө тапшырган. Анын 144.075 кечигип же толук толтурган эмес, же таптакыр толтурган эмес. Бул маалыматтын баары прокуратура органдарына юридикалык баа берүү үчүн жиберилген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кызматкерлердин азыркы маалда факты түрүндө колдонуп турган кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр анык, бирок айрымдардыкы. Бирок өзүнө каттабай, ошо өзүнүн баягы кызмат ордун ээлеп, анан кийин ошо туура келбей мүчүлүштүктөрдү аныкка чыгарганга багытталган негизгиси.
Аталган мыйзам долбоор узак убакыттан бери иштелип келатат. Анын жүрүшүндө ишке тартылган мамлекеттик органдардын сунуштары, сындары эске алынган. Өкмөт документти кийинки аптадан жогорку кеңештин кароосуна жиберет. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, эл тыйыр, Бишкек.